8 марттан баштап Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочуларга карата күчөтүлгөн жаза колдонула баштайт. Ушундан улам Ысык көл облусунун жол коопсуздугунун кызматкерлери айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Алардын айтымында, мурун айдоочу мас абалында автоунаасын башкарганга 17.500 сом өлчөмүндө айып пул төлөп келишсе, эми жаңы мыйзамдын талабы боюнча мас абалында унаасын башкарган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. 17.500 сом мурун мас айдоочуларга 17.500 сом каралган. Азыркы күндө бул 17.500 сомду каралбай, азыр 1 жылга правозан эркиндиктен ажыратылып атат да, правозан укугунан ажыратылып атат. Эгерде ошол кайра дагы бир ичип алып, өз немесинен дагы бир өтүп кетип, ошондой боло турган болсо, бул 3 жылга укугунан ажыратылат. Ошол эле себептен мисалы бизде ошол барып мас абалына болгон учурлакта бар өзүнүн наркологдон өтпөй неме баштата турган болсо, ошол 3 суткадан 5 суткага чейин камак киргизилген да. Азыр ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондо туура деп ойлоп эсептеп кетем мен. Анткени жол транспорт кырсыктын баардыгы ушул мастын кесепетинен болуп атат да. Жаңы айып пул өлчөмдөрү жол эрежелеринин башка тизмелерине да кирди. Мисалы, автоөнбаштык кылгандыгы үчүн айдоочу 15.000 сом өлчөмүндө айып пул төлөшү керек. Эгер бул окуя кайталанса, анда айдоочу айдоочулук бөлүгүнөн 6 айга ажыратылат. Азыр каршы тилкеге чыгып кеткен автоунаалардын мурун мисалы 3.000 сом штраф айып пул салынса, азыр 7.500 сом айып салынып атат. Кызыл жол чырактан өтүп кеткен мурун 3.000 сом болсо, азыр 5.000 сом болуп, ошо 5.000 сомго каралып атат. Без прав управления айдоо күбөлүгү жок автоунааны башкарып жүргөн айдоочулар боло турган болсо, мурун 5.500 сом төлөнсө, азыр 15.000 сом айып пулуна төлөнүп атат. Жанагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр бизде мыйзам кабыл алынган, өзүңүздөр билесиздер. Тонировканы уруксат берилген, бардык азыр тонировканын уруксаты бар. Азыр неме автоунаалардын текшериш үчүн бизде төлөм кейжи карчек деген немелер бар. Ошолорду базадан барып карайбыз. Ар бир областтардан, республикадан алган жерлерде тонировканын уруксаты барбы жокпу деп туруп, 3 неме этап менен берилген. Ошол тонировка караңгылатылган терезелери уруксаты болсо, алар айдап кете беришет. Эгерде уруксаты жок боло турган болсо, бул 200 өлчөмүндө айып салынат, 20.000 сом штрафы. Мурун скидкасы бар болчу, азыр ошол 20.000 сом менен каралып атат. Белгилеп кетсек, 2022 жылдын аралыгында Ысык көл облусунун аймагында 385 жол кырсыгы катталган. Ал эми автоунаасын мас абалында башкарган 1354 айдоочу аныкталган болчу.